Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы убакытта өлкөдө алдамчылык фактылары көбөйүүдө. Учурда алдамчылар алдамчылыктын жаңы түрлөрүн жана схемаларын ойлоп табууда. Алдамчылыктын эң көп колдонулган түрүн билип алыңыз. Саламатсызбы? Мен сиздин жарнамаңызды интернеттен көрдүм. Ноутбук дагы деле сатылабы? Ооба, сатылат. Мен ноутбук сатып алгым келет. Бирок мен азыр шаарда эмесмин. Сиз карта менен төлөмдү кабыл аласызбы? Ооба, албетте. Сиз аны картага жөнөтсөңүз болот. Жакшы, мен сизге шилтемени жөнөтөм. Сиз картанын номерин жана CVV кодун киргизишиңиз керек. Эскертебиз, пин кодду, CVV кодду же бир жолку SMS аркылуу коддорду эч кимге бербеңиз. Банк кызматкерлерине да берүүгө болбойт. Сатып алуучулар менен байланышууда этият болуңуз. Келишимди бат талап кылгандарга банк картаңыздын реквизиттерин киргизбеңиз жана аларды үчүнчү жактарга мессенджерлерге жибербеңиз. Эскертебиз, шектүү сайттарга маалыматтарыңызды бербеңиз. Алдамчылар өздөрүн банк кызматкери катары тааныштырып, телефон чалып, онлайн насыя сунуштап, алардын эсебине акча которууну суранышат. Эсиңизде болсун. Банк кызматкери сизге онлайн насыя алууну жана алынган каражаттарды сиз тааныбаган үчүнчү жактардын карталарына которууну сунуштап чалбайт. Банк эч качан телефон аркылуу CVV жана пин коддорду, карта номерлерин же жеке маалымат сыяктуу купуя маалыматтарды сурабайт. Жашыруун маалымат менен бөлүшпөңүз, шектүү шилтемени баспаңыз жана чочун кишилерге акча жөнөтпөңүз. Сураныч, сак болуңуз жана жеке маалыматтарыңызды үчүнчү жактарга бербеңиз. Эгер сиз шектүү билдирүү же чалуу алсаңыз, сунуштун аныктыгын текшерүү үчүн дароо биздин коопсуздук бөлүмүнө кайрылыңыз. Биз сиздин эсептериңизди жана маалыматтарыңызды коргоого жана жардам берүүгө дайым даярбыз. Сиздин каржыңыздын коопсуздугу биздин башкы милдетибиз.